Билесиздер, Жогорку Кеңеш шайлоого кеткенине байланыштуу пленардык жыйындар өтпөй, комитеттердин жыйындары өтпөй, көптөгөн зарыл мыйзам долбоорлор күтүп турат. Экономикалык мүнөздөгү бир эле учурда 3 окууда кабыл ала турган мыйзамдар турат. 2026 жылдын мамлекеттик бюджети, республикалык бюджети турат. Ошон үчүн сиздерге эскертүү, кийинки жумага эч кандай иш чара өзүңөрчө койбоңуздар. Пленардык жыйындарга дагы, комитеттин жыйындарына дагы активдүү катышыңыздар. Тартип катуу болот. Келбеген депутаттарды биз маян астынан кыркабыз, коомчулукка жарыялайбыз. Себеби жок келбеген депутаттарды. Мына элдин ишенимин алып, элдер, шайлоочулар сиздерге ишеним берди. Ушул биздин округтун маселесин ошол жерде айтып деп, активдүү болуңуздар деп. Эгерде активдүү катышпасаңыздар, биз массалык маалымат каражаттарына берип турабыз. Шайлоочулар билсин, кимдин депутаты кайда себепсиз жүйөлүү себептери жок жүрөт. Ошон үчүн барыңыздар, активдүү болуңуздар.